Эми бул бал жигиттерибиz ушу мечитти салып берди. Калган нерселердин бардыгы биздин мойнубузда калды. Мен уже сөзүмдү кыскартып, урматтуу бир туугандар, мечиттерде bir ылдый санабайлы, ыйык жерлерби, Куран ыйык, мечит ыйык, Кааба ыйык. Бул ыйык нерселерге тил тийгизбегенге аракетибизди кылалы. Колдон келишинче ушу жерде тазалыгын карап, келип ушу мечитке жардам берген адамга Алла Таала жардам берет. Алла Таала ин тансуруллаха янсуркум ва юсаббит акдамакум деп Кур'ан-ы Керимде Алланын динине жардам берсеңер, Алла Таалага жардам берсеңер, Алла Таала силерге жардам берет. Силердин кадамыңарды диндин үстүндө бекем кылат деген. Алла Таалага кантип жардам беребиз? Алла Таалага жардам берген ушундай. Көрдүңүздөр, ушу мечитине кызмат кылабыз. Такыбаларга кызмат кылабыз, динге кызмат кылабыз, ыйманга, Куранга кызмат кылабыз. Мына Алла Таалага жардам берген ушундай болот. Урматтуу бул жерде жигиттерибизден Алла Таалам разы болсун. Москваларда ушинтип барып, грузчик болуп, ал жерде жүк ташып, анан жетилишип, анан кичине тыйын кармаган учурларда ушу эл жериме киндик канын тамган жерлерге барып туруп бир кызмат кылайын деп анан ушу жерге келип мечит салып берип атышат. Урматтуу бир туугандар, дайыма аксакалдар дуа кылыңыздар Кудайым. Ушу мечитке келген киши кор болбойт. Бардыгыбыз Кудайым ушу мечит менин экинчи үйүм болсун деп, ушу береке каалаган киши мечитке келсин деген. Ким Алла Тааладан береке каалайт, мечитке келсин. Бекем ыйман каалайт, мечитке келсин. Алла Тааладан жүрөктүн тынччылыгын каалайт, мечитке келсин. Мечит ошонун бардыгын айыктыра турган нерсе, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбыз Кудайым жүрөктөрүбүздү мечитке байласын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыяматта адамдар ушундай өздөрүнүн терилерине өздөрүбүз ушундай чөмүлүп турган учурларда Алла Таала өзүнүн көлөкөсү менен 7 түрлүү адамды көлөкөлөйт деген. Ошонун бири кайсы бир адам жүрөгү дайыма мечитке байланыштуу болгон. Бирдемесе мечитти сүйүп чуркаган, азан укса мечитти сүйүп чуркаган, мечитке келип дуа кылган, мечитте Куран окуган, мечитти сыйлаган, ушу өмүрү мечит менен өткөн адам, жүрөгү мечитке байланып калган адам, ошо 7 адамдын бири. Бардыгыбызды Кудайым ушундай ыйык жерлерге жүрөктөрүбүздү байласын. Кудайым адаштырбасын. Алла Таалам жерге бизге тынччылык, аманчылык берсин.